Баарыңыздарга салам. Менин атым Айгерим. Мен бүгүн камыр туруш менен жөнөкөй, аябай жеңил нан жасайм. Менен чогуу болуңуздар. Камырыбызды аралаштырган убакыт келди. Мына бул жерде менде 160 грамм ачыткым бар, унум бар. Унум кара un менен ак унду аралаштырдым, анан суу. Анан кийин 40 мүнөттөн кийин күтүп туруп туз кошом. Мурда мен баарын чогуу эле кошчумун, бирок кийин дагы көп рецепттарды көрүп, тузду кийинирээк кошсо ичине нан көбүрөөк көтөрүлөт да, кичине көбүрөөк. Аябай тим эле айырмасы болбойт, бирок кичине болот. Сиз аны өзүңүз чечсеңиз болот. Мен кийинирээк кошом тузду. Баштадым. Камырыбыз бириккенден кийин 40 мүнөт күтөбүз. 40 мүнөт өткөндөн кийин тузубузду кошобуз. Кийин ушинтип 5 мүнөттөн кийин бир камырыңар колуңарга жабышпай аябай жашынакай болот да. Ошондо уже бүттү. Биз муну 3 саат көтөрүлгөн күтөбүз. Коебуз, 3 сааттан кийин кайра иштейбиз. 3 сааттан кийин наныбыздын формасын келтиребиз. Экиси көтөрүлдү. Мында 3 саатка калтырабыз. 3 саат өттү. Камырыбызды текшеребиз. Кандай даяр болгон, кандай билебиз. Мына жакшы болуп көтөрүлдү, мынтип басабыз. Кайра мындай үстүнө көтөрүлөт да. Духовканы аябай катуу ысытыш керек. Казандай болгон эме керек да, катындай ысыкты көтөрө алган идиш керек. Аны болсо чогуу ысытабыз. Жеңилирээк болуш үчүн анткени деген казан аябай ысык да. Биз мындай биринчи камырыбызды даярдап алабыз, кантебиз жеңил жолу да. Мына болду. Камырыбызды 20 мүнөт жабык капкагы менен 5 мүнөт ачык капкак менен бышырам. Азыр жаңы. Жыйырма 5 мүнөттөн ушундай болот. Мындай соңунда ушунакай нан болду. Кесип көрөлү, ичи кандай экен көрөлү. Нанын ичи ушундай болду. Мени көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Жакшы калыңыздар.